Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говори ТВ телеканалында Майдан программасы. Biz бүгін шайлоо качан өтөт жана кантип өтөт деген маселе жөнүндө талкуу кылабыз. Биздин конокто Исхак Масалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бакытбек Жумагулов, саясий талдоочу, Эркин Нурбаев, граждандык активист десек болот го, э? Вот. И Шайырбек Маматокторов, журналист, саясат талдоочу. Рахмат келгениңизге. Бизде 3 бөлүктөн турат биздин программа. Биринчи 40 мүнөттө биз дегеле ушул маселени талкуулайбыз, ар ким өзүнүн пикирин айтат. Анан бизде бир 4 сырттан алынган пикирлер болот. Биз экранга чыгарабыз. Ошолорду ушу шайлоо жөнүндө ким эмне деп айтканы жөнүндө, ошол пикирлер жөнүндө силер өз пикириңерди айтасыңар. Анан акырында 10 мүнөттө уже жыйынтыктоочу мындай өзүңөрдүн кандай жыйынтык, эмне кылыш керек, кандай кылганда жакшы болор эле деген сыяктуу пикирлерди айтабыз. Рахмат келгениңерге. Кимден баштайлы? Депутаттан, мурдагы? Экс-депутаттан. Кандай дейсиңер? Качанга дайындалат шайлоо? Азырынча дайындала элек. Азыркы иштеп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттары июль айында 3 окууда шайлоо мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген. Эми азыр бүтүрүп президентке жиберет. Президент кол койгондон кийин жарлыкты чыгарыш керек да. Ошондон баштап 3 айдын ичинде шайлоо болуш керек. Эгерде август айынын аягына чейин кол койсо, анда ноябрь айынын аягына чейин шайлоо өтүш керек да. Ошондой тартип боюнча ушундай. Эгерде кандай бир себеп менен кармап сентябрга өткөрүп кетсе, анда декабрга өтүп кетет. Ал жерде деле балким бирөөнүн кызыкчылыгы бардыр, мен билбейм да. Негизгиси БШК жөө эле жетишпей атат. Анткени акыркы убакытта өзгөрүп кетпедиби жана кээ нерселер? Бир нерсе, бир гана маселе БШКга башын оорутат. Бул жанагы жеке талапкерлерге белгилөө көрсөттү. Ушуну кантип эсептейбиз деген гана программа. Бирок мен ойлоп атам, эгерде компьютер принцип менен иштегенде, ар бир жанагы урна деген сөз, ал өзүнчө мини компьютерде ал эсептеш керек да. Белгилерде. Негизги 70-80% жумушту ошол аткарат. Себеби биз ушул шайлоо бүткөндөн кийин 15 мүнөттөн кийин бар талапкерлердин байкоочулары жыйынтыгын жана чекти алып калат. Ошондо негизги жыйынтыктар башталат да. Ошондуктан ошол тарамагында балким бир аз оордук болушу мүмкүн. Программный обеспечение деп коет го, ошол жерде болушу мүмкүн да. Калган жагынан эч кандай коркунуч жок. Ал үчүн мен пикирим боюнча Боршайком толук эле даяр. Кыйынчылык болбош керек эле. Ja. Кыйынчылык канчалык деле болбош керек эле. Болбош керек, бир гана айтып атам, техникалык жагында. Себеби адамга 2 бюллетень бергенде, экинчи бюллетенинде партияга белгилейсиң, анан партиянын ичинде 54 талапкердин ичинде бирөөгө белги коюш керек. Ошол жерге ошол бир аз эсептегенде аз-маз тоскоолдук бериши мүмкүн да. Анчалык бир санай албай кала тургандай эмес го, мындай бир. Жок, техника адам санай берет. Ал жерде мындай болот да, экинчи урундан ачканда жанагы пропорционалдык система. Ал жерде алар биринчи партияларга стопка кылып берет. Мына СДПК коммунисттерге атамекенге бөлүп туруп, анан анын ичинде кайсы жеке талапкерге канча добуш болду деп эсептеп чыгарат да. Анан эң негизги ушул жаңылык көп бере албай атабыз. Ошонун жыйынтыгында партия көрсөткөн тизменин тартиби өзгөрүлүп кетет. Түпкү тамыр менен өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Артта турган алдына чыгып кетиши мүмкүн. Алдында тургандар артка кетип калышы. Ошонун баарын жанагы урна өзү эле эсептесе болот. Эми негизги компьютер урна эсептеш керек аны. Ал баягы жалпы эсеп болот да. Бирок сөзсүз бул албетте мыйзам чегинде кол эсептеп алыш керек да. Кийин. Ал кол эсеп балким таң атканга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Негизги жанагы счет жанагым деген счет ошол көрсөтүш керек негизги. Ошондо эле билинет да. Кандай деп ойлойсуз, Шайырбек? Качан кол коет президент мыйзамга? Эми быйылкы жылдын аягына чейин шайлоону өткөзөм деген планы болсо, ошондой ою болсо, депутат саясатчы мырза айтып кетти. Августтун аягына чейин кол койгону оң болот.
ноябрдын аягында шайлоо өтүп калмак. Себеби жаңы жылга жакында эгерде сентябрга өтүп кетсе, декабрь айы суук, элдердин да саясий активдүүлүк деле. Эми негизи го шайлоонун деле менин жеке пикиримде балким башка тарабына өтүп кететирмин. Шайлоонун деле маанисиз кетип барат. Себеби депутатта укук деле калбады. Мындай эле формалдуу мындай элдик өкүл болуп калмакчы да. Балким ал боюнча башка нерседир. Бирок преференциалдык система боюнча сиз айтып кеттиңиз. АСУ чындыгында программный обеспечение окуй алат. Татаалдыгы бир нече партия, 10, 20, 30 партия, ар бирөндө 54төн. Эми элестетиңиздер. Саны көп, 1,5 миң, 2 миң. Эми анча деле көп болбойт, бирок ошолорду ажыратып, АСУ эсептеп партияга ыйгарат. Кээleri партияга добуш берген менен өзүнүн талапкеринин номурун билбейт 54 кишинин арасынан. Биринчи партияны табасыз, андан кийин эмесин. Кыйынчылыктар бар. Үгүт иштерин эртерээк башташ керек болчу. Кол коюлуп, мыйзам өткөндөн, особенно тиги кол коюлган күндөн баштапчы, ага чейин роликтерди булар даярдап коюш керек болчу. Түшүндүрүү иштерин аз жүргүзбөсөк, элдердин башы 2-3 айда преференциалдык система биз өмүрү көргөн эмеспиз. Чындыгында прогрессивдүү, жана биз анын талапта, мына биринчи сиз демилгечи болгонсуз бул мыйзамдын, кийин чыгып кеткенсиз. Акаев болду кийин. Анын акырында менимче Алтынбек Сулаймановдун варианты өттү, бирок компромисстүү болуп барып, саясий келишимдер менен барып 3%дык былтыркы өткөн мыйзамыңар быйыл 5%га чыгып калды. Ал менимче бир аз алдамчылык болуп калды. Себеби 120 мандат болчу, 120 мандатка 7% менен жөндөсөңүз, ал ошол оорбу же 54 мандатка 5%га аттанганыңызбы? По сути, азыр 5% 2 миллион тегерегинде шайлоочу келсе, 100 миңден ашык болуп калат. Тапшырма. Макулсуз, бул өтө оор тапшырма. Аны ар бир эле партия андай тосмодон секире албайт. Ошондуктан 3%ды былтыр биз суранып жүрүп, ушул депутаттарга кайрылып жүрүп, көбүрөөк партия өтсүн, жалаң эле байланып. Алтынбек Сулайманов өзү ошон үчүн күрөшүп жүрбөдү беле, 3% үчүн. 3% үчүн күрөшүп, ошону өткөзгөн. Өткөзсө дагы быйыл мындай станды болуп калды окшойт, ошол депутатчы же преференциалдык система 5% менен өтөт, же болбосо таптакыр өтпөйт дегендей келип калса керек. Компромисстүү болду да эки тараптан. Бирок маанилүүсү биз алдыга жылышыбыз керек болду. Преференциалдык система өткөнү баары алдыга кадам. Бактыбек, прогрессивдүүбү ушу преференциалдык даректүү деп айтып атышат кыргызча. Даректүү система. Дүйнө жүзүндө негизинен мындай өнүккөн мамлекеттерде, мисалы ошол эле Европанын алдыңкы өлкөсү Германия болуп эсептелет, флагманы. Азия өлкөлөрүндө Японияны деп айтышат, Малайзияны да. Ал жакта негизинен пропорционалдык система менен бир мандаттуу система экөө биргелешип иштешет. Аралаш. Ушул пропорционалдык менен анан бир мандаттуу. Ал эми преференциалдык менен негизинен преференциалдык менен бир мандаттуу система ушу Кыргызстанда биринчи колдонулуп турган мындай ноу-хау болмок болуп атат. Окшош да болуп калат. Себеби ошол да. Негизинен мындайынан профессионалдык системасынын өзгөчөлүгү эмне? Ушул саясий партиянын катышуу процессинде ошол жакта жанагы бир мандаттуу механизмдерди колдонуп киргизүү да. А бул жакта азыр бир мандаттуу дагы болуп атат. И ошол эле ошол жердеги принциптер, негизги нерселери саясий партия деген аттын астында талапкерлер дагы ошондой механизм менен чыгып жатышат да. Вот бул жак. Бул негизинен Скандинавия өлкөлөрүндө колдонот профессионалдуу система. Анан Италияда бир колдонуп, бирок Италияда бул маселе, бул система боюнча чоң маселе болуп чыккан. Мафиянын өкүлдөрү келди, анан ушундай болду деген нерселер менен анан алар кайра ошо пропорционалдуу системага өтүп кеткенде, анан шайлоонун өтүү мөөнөтү боюнча сиз туура айттыңыз, мен дагы толук менен кошулам. Мына мурдагы Борборлук шайлоо комиссиясынын мындай аппарат иштеген адам катары жанагы
жагы кичине системасын перенастройка кылдыруу дагы моменттери бар. Скорее всего, азыр президент менен жана указ кармалап атканда себеби ошол жакта консультация болуп жүрүп атат и ушул ноябрь же декабрга шайлоо жылып калышы мүмкүн да. Округтарды дагы бөлүү процесстери БШК менен өкмөттүн ортосунда азыр жүрүп ушундай иш аракеттер бөлүп чыгыш керек. жүрүп атат да. Бир нерсе кошуп коеюн. Математика эмесин сунуштаганбыз да силерге. Ошол демилгечилер ошол системаны алып барып аппаратты да көрсөткөн. Боршайкомго жана президент жактырган. Бирок акча келип партияны тандап эле кезең тандап оңой болчу да, математик сонун система Эстонияда өткөн. Акча жок деп коюшту. Анан кийин 40 акимге машина сатып алганга акча бар. Өтө маанилүү шайлоого алганга акчаңар жок. Эми ал персонал силерге эмес, мен силерге түшүнүктүү кимге кайрылып аткан. Ушул акмакчылыкта шайлоодон маанилүү саясий процесс жок да биз үчүн, туурабы? Биз кийинки 5 жылга өзүнүн тагдырыбызды тандап атабыз, эл өкүлдөрүн тандап атабыз. Эчтеке иш кылбаган бекерчи акимдерди аларды жоюп салгандын ордуна биз аларга жаңы машина мингизип, эмне кыйратканына биз алардан тайраңдатышыбыз керек. Ошол эле. Эми бул маселенин нарынага келип чыгышы өтө терең да. Мисалы мына 10 жыл бизде парламентаризм, парламенттик система, парламентаризм деген маселелер айтылып, көтөрүлүп жатты да. Парламентаризм болуп атканда ошондо парламенттин ичинен талкууланып, парламентаризмди и саясий партиянын өнүгүү боюнча кандайдыр бир стратегиялык, мындай концептуалдуу бир документ кабыл алыныш керек болчу да. Мисалы да 2040-жылкыга, 2030-жылкыга мисалы өлкөнү кандай көрүп атат? Ошол жерде саясий партиянын ролун кандай көрүп атабыз? Мисалы, саясий партиянын ролун кандай көрүп атканда, ошол жерге барыш үчүн саясий партия кандай өзгөрүүлөр болуш керек? Саясий партиянын мыйзамы өзгөрүлөт 99-жылкын берден турат. Анан ошонун ориентирлерди койгондон кийин парламент кандай болуш керек? Мисалы, и ошону менен бирге ушул системалар дагы келип чыкмакта, ошонун арты менен. Азыр мындайнан жанагы методом эч кандай мыйзамга жатпаш керек. Партиялык курулуш табигый нерсе. Партиялар активдүүлүгүн көрсөтүп, партиялык курулушту жасай алсак, биз партиялык системага өткөнгө аракет кылдык 10 жыл бою. 8-редакция 2010 жыл баягы 4 беренесин жоготуп ийген убактылуу өкмөт, мен ошодо мүчө болгом. Мынакей агайда сиз да мүчө болгонсо, 8-редакцияны жазылып аткан Конституциялык кеңешмеде. Мүчө болбодуңуз беле, 2010 жылы болгонсо, мынакей Атыгүл 27 жылда булар 4 беренесин жоготуп ийип, Текебаев, Ишенбай Кадырбековду урушуп атып, таптырып келип 114 берене басышкан булар. Ошонун кайдагы дагы эме деп айтса болот. Бирок анын бир жакшы жери жергиликтүү бийликти күчөткөн. 8-редакция жергиликтүү бийликти күчөттү. Az эмне үчүн айыл өкмөткө эмес, кимге машина алып берип атышат? Бийликтин вертикалын күчөтүү үчүн акимдерге азыр кайра үйүп атышат. Биз децентрализация болсун деп бийликти чачыратканга аракет кылганбыз. Көбүрөөк айыл өкмөт, эмне үчүн айыл өкмөт? Жергиликтүү калк ишенип тандап алган депутаттар ичинен тандап жакшы бирөөнү айыл өкмөт кылып шайлап алып, алар кадимкидей турукташкан институтка айланып калды эле. Азыр мэрди президент шайлайт, өкмөттү президент дайындайт, жогорку кеңештин же шаардык кеңештин депутаты болуунун мааниси азайып болбой деле калды деген оюм ошого келип такалып аткан. Мыйзамды дагы президент жазып сунуштайт. Бул жерде уруксат болсо бир аз катырып атабыз. Мына бул жигитибиз айткан абдан туура. Бирок унуткула, парламенттик республика жок азыр. Президенттик республика. Хотя талапкер Садыр Жапаров шайлоо мезгилинде мындай деп айткан эсимде бар да. Ушу балекеттин баары дейт, ушу саясий партиянын тизими менен келген жогорку кеңеш деп айткан да. Эмнегедир азыр 56 депутаты бар, бир партиялык тизим менен шайлатам деп атат. Өзгөрүп кетти. Демек президент пикирин өзгөрттү да. Экинчиден, мен кошулбайт элем. Эгер акыл эс менен депутаттар топ болсо, бир команда болсо,
алар керек болсо президент ордуна кое турган орган. Мыйзам кабыл ала турган мүмкүнчүлүк толук бар. Эгерде депутаттар ынтымак менен иштеп туруп, элдин баягы ишенимин аткарам десе, бекер туруп, кошоматчы болбой, чимкирик болбой, таза иштеп берсе, алар ким болсо да президент ордуна коет. Ал бар. Туура. Анан экинчиден, бул мыйзам боюнча мындай деп айта алам, менин сунушум бар да, кергиле ушул мыйзамды талкууласак, мыйзам тегерегине кетсек, жалпы маселе көп да. Анан ушундай сунуш катары ушу мыйзам боюнча мен даярданып келдим эле, кандай болсо. Мейли. Аны дагы шайлоону кандай? Да. Толуктап коеюн да, мына жерден биз негизи парламентти мындай как институт катары карасак, 54 мына пропорционал системанын ичинен преференция менен кетип атат, 36-сы бир мандаттуу, ошол преференция менен бир мандаттык жана сиз айткандай бири-бирине карама-каршы бир эле болуп калып атат да. Анан бул жерде негизи партиянын парламентке киргенден кийинки функционалдык баягы милдети, миссиясы эмнеде? Бер жагы дегенде фракцияларга биригүү, бер жагы дегенде ошол күчтүү коалиция түзүп, керек болсо ошол өкмөттүн отчетун сурап жана башка да. Эми анын бардыгы чын айтканда бул келаткан парламент жөнүндө фикция болуп калат да. Фарс болуп атат да. Мен мына Жок, негизи дейм да, табиятында. Парламент деген бул чоң саясий орган. Ооба. Кандай болбосун? Анан азыр эми жанагы недостатоктарын айттык. Бирок азыр мына преференциалдык система менен бир мандаттуу округтарды кирип аткан дагы бир башка бир жактары бул жактан тандалып ошол жерден күчтүү инсандардын чыга турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атат да. Мисалы да, жок профессионалдык системадачы. Азыр мурункусу кандай болуп атты эле? Мурункусу саясий партиялардыкын жанагы эң негизгиси десятка, двадцатка менен сүйлөшөт. Взнос дегендери бар болчу, манын бардыгы уже Кыргызстан бардыгы эле билип эметилип калды да, 4-чү цикл, 3-чү циклдын шайлоосунда. Вот. И калгандары паровоз болуп эле кете берчи. И ошону менен анан кээ бирде келгендер министрликке барат, же кандай эметкен менен анын артынан паровоздор да келип калат. И ошону менен кага айткандай сапат, парламенттин сапатты жакка. Бул жерде, мына профессионал системанда бир жакшылык жагы, ошол жерде кээ бирлер айтып атат тиги акчанын ролу эле катуу ойлонуп коет депчи. Биз Кыргызстандын кичинекей тарыхында акчасы жок эле. Мындай билими менен, илими менен, мындай уюштуруу жактары менен келген канча журналисттер бар эле, депутат болуп, туурабы? Мугалимдер келди эле. Бир кездерде да. Эми азыр жок, ал жанагы пропорционалдуу системасы менен алар жабык тизме менен келгенде, ооба, пропорционал системанын ошол жактары бар. Аякта мына аял затка, жаштарга, мүмкүнчүлүктөрү жактары азыр жок болуп атат. Бул жактар дагы бар. Ушундай нюанс. Кота бар, бирок иштейби, иштебейби? Парламент слабый болуп кала турганга кичине мындай суроо. Сиз кааласаңыз да, каалабасаңыз да 30% мандаттарды сиз аял гендерлик эме боюнча, квота боюнча ыйгарышыңыз керек. Ошо алдыбы, албадыбы алардын рейтинги экинчи өзүнчө кетет дагы. Эркектердин рейтинги ошол жагы проблема болуп калган. Бул конфликт. Исак Абсаматович 30 миң алса, уруксат берсеңиз, мыйзам боюнча кичине түшүндүрүп берейин. Мен кичинекей лекция 2 мүнөттүк окуп берейин. Биринчиден, бул эң жакшы мыйзамдын бир гана жерин мен таптым. Талапкер болгондон кийин мамлекеттик жетекчи саясий кызматтарды тапшырыш керек деген талап. Приостанавливать эмес, тапшырыш керек. Бул жакшы. Кайтып келбей, тапшырып кетишин керек. Мурда приостанавливать деген болчу. Эми плюс болгон ошол эле. Калгандары минус. Мына айтып кетейин. Мынагу соттолгон жөнүндө кагаз керек деген талап болчу эле мурда. Өткөндө Шайылдабекова сессияда айтты, конституция жазылбаптыр, биз ошону киргизген жокпуз дейт да. Демек соттолгон адам коррупцияга сот болсо деле эртең депутат боло алат деген майында талкуу болгон. Бирок мен бүгүн айтышты, башка эрежелерде бар, ал талап бар деп. Экинчиден, бул жерде мына преференциалдык система деген бир аз алданып атабыз. Эмнеге дегенде 54 бир партия, саясий партияга биз киребиз, мындай түшүндүргөндөчү. Кабинкага киргенде бага бизге бюллетень берет. Биринчи бир мандаттуу округтан, бирөө пропорционалдык. Ошол жерде саясий партиялардан сиз бирөөнү тандайсыз. Тандаганыңызда ошонун маңдайында 54 талапкердин фамилиясы чыгат. Сиз ошол экөөнү белгилейсиз да. Бирок бул жерде кызыктуу болуп атат да.
биринчи беренесинде экөөнү белгилеш керек сөзсүз. Бирок жыйынтык чыгарганда эгер сиз экинчи бирөөгө тандабасаңыз, ал ката эмес деп эсептелет. Демек ал формалдуу түрдө болуп атат. Анда жана преференциялык мен аны милдеттүү түрдө кылыш керек да. Сен партияга добуш бергенде ошо 54-түн бирөөнү танда. Тандабасаң жараксыз депчи. А законда башкача жазылып атат. Сен бул жака экинчисине талапкерди тандабай койсоң деле эчтеке эмес. Демек преференциалдык системанын магызын жоготуп атат да. Жана рейтинговый болбой калды. Рейтинг чыкпай калды. Ката кетти. Айрым лидерлер айтат, анда экинчи 54-тү карабай койгула, партияны тандагыла деп. Бул ушул кемчилик деп ойлойт. Бул ката кеткенби же атайын жазалганбы? Мен ойлоп атам, ката кеткен да бул. Анан экинчиден талапкерлердин саны 54-төн ашпаш керек. Бул пропорционалдык тизмеде 54-төн ашпайт. Экинчиден канча добуш алсаң деле 26-27 добуштон ашык ала албайсың. 54-түн 50%-дан ашык бир да партия ала албайт. Албаш керек. Чек койду. Неге? Демек партия 26-27 мандат ала алат. Контрольный. Жарымдан ашпаш керек. Контрольный эмес, ал 90-дан эсептеш керек. 90-дан эсептеш керек да. Бирок бул жерде закондо 54-төн эсептелип атат. Демек 27 мандаттан ашык ала албайсың. Кантип каласаң да. Экинчиден, добуш бергенден кийин эсептегенде, мына бир аз женский квота боюнча түшүнбөстүк болуп калды да. Бирок биринчи беренесинде мында так жазылган. Биринчи кезекте жанагы пропорционалдык системанын жыйынтыктарын эсептеп атканда аял заттардын ким канча алган ошонун тизмесин кылып, жалпы жыйындан 30%-дан кем эмес болуш керек. Демек 27-ден бул 9-дан кем эмес аял зат болуш керек деп жазды. Эгер мурда однополый, другого пола деп жазган болсо, азыр тартынбай эле женщин деп жазып атабыз да. Бул жерде гендерный равенство жок. Бир да мыйзамда мужчина, женщина деген түшүнүк жок да. Биз айла жоктон жазып атабыз. Ошондуктан бул жерде муну эми качыш оңой эле. Айрыкча 54 тизме болгондо, анын ичинде 3төн бири аял зат болсо, анын карындаштарына тиги тааныштары жазып коюп, алар арыз жазып кете берет. Маселе жок да. Мандаттарын тапшырат да. Бирок ошондуктан бул жерде көп мен кубанган жерим жок. Мен силер абдан туура маселе көтөрдүңөр. Бир мандаттуу 100 000 адамдан шайланган депутат менен партиялык тизме менен шайланган бирдей эле болот да. Дагы бир тактоо мисалы. Ошондуктан одно мандатты деп атпайбызбы? Ошол кандидаттар дагы партия көрсөтө алат да. Жок, партия көрсөтө алат, маселе жок. Бирок мына мен саясий партиянын жетекчисимин. 2000-жылы ушундай болгон смешанный реформа. Абсамат Масалиевич партиянын жетекчиси, тизмени башкарган компартиянын. И Кызыл Каядан бир мандатунун чыккан да. Анан Кызыл Каядан шайлангандан кийин тизмедеги 6-чысы 5-чи болуп келген да. Азыр бөлүп таштады. Эгер сен бир жерде бир мандатуудан көрсөтсөң лидер партия болуп, анда сен тизмеге кире албайсың депчи. Эгер сен тизмеге кирсең, сен бияктан кое албайсың депчи. Бул менимче партиялык курулушка жакшы колдоо бербейт. Тескеринче, адамды жеке өзүнүн баягы фигурасына көрсөткөнгө түртөт да. Партия менен чыксаң бияка бара албайсың, бияктан болсоң. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде партиялык курулуш бир аз туңгуюк десем деле, кызыктуу акыбалда болуп калды да. Ошол өзгөртүүлөр эми ишке ашат. Анан мен айтып кетейин, мен преференциалдык добуш берүү боюнча Жанар Акаев мен сунуштаганбыз өткөн жылы, даже 2020-жылы, жок, 2020-жылы, жок, 19-жылы декабрда сунуштаганбыз. Биз башкача айтканбыз. Биз айтканбыз, сен саясий партияны тандайсың. Анан жанында, мисалы үчүн 15, 20, 30 болсо, сен ошонун үчөөнү белгилеп кой дегенбиз да. Биздики анан компьютерде болчу эле. Жанагында бюллетендин маңдайына ишке койбойсуң. Сен ошол жерде компьютерде тап дош бергенден кийин сага чек чыгат. Дош бердиң, все. Компьютер уже эсептеп койду сенин дошуңду. Ал жеңилирээк болчу да. Сен айткандай жанагындай кымбат жип сатып алгандын ордуна ушу компьютерде алып алсак. Аягында айтайт элем. Азыркы биз колдонуп аткан урналардын гарантиялык мөөнөтү 2018-жылы бүткөн. Түштүк Кореядан келген бүткөн. Азыр эгерде биз уже 7 жылдан бери иштетсек, аны бул өзүнүн милдетин аткарды, ал ишин аткарды, бузулуп атат. Акыркы шайлоодо байкадыңар барыңар, же бармак чыкпайт, же көзүң чыкпайт, же тизмеде чыкпайсың. Же тиги башка жактан чыгат. Биз эмес, аял болуп. Иштеп жаткан президент бюллетенди киргизип атса албайгандан кийин эмне деп айтасыз? Ошондуктан мен ойлоп атам, техника жагына Боршайком карап, ушул акчаны табыш керек болчу да. Мен түшүнөм, бүгүн бюджет тар. Бирок жанагы анда кымбат баалуу нерсени аткаруу бийлик албай турса болот эле да.
ал зарылчылык жок анда. Анча мынча той тополоңдорду бир аз токтотуп турса болот эле. А тескеринче ушу келе жаткан шайлоого кынтыксыз кылганда мен анда баа берет элем. Мен азыр коркуп атканым эки мына жогорку кеңештикке Шайлдабеков бир сөзү жакты да. Эми дейт, конституцияда кандидат соттолгон эмес талап жок дейт, туура. Ал жерде жазылбайт. Бирок конституцияда бир мандаттуу, эки мандаттуу дегенде жазылган эмес. Жогорку кеңеш состоит из 90 депутатов, избираемых по конституционному закону. Болду. Болду. Ошондуктан ошондой талаптарды биз конституцияга кайра шылталабыз керек. Ал жерде негизги принцип жазылды. 90 депутат мыйзам менен такталат. Жазылган мыйзамда. Эгерде талапкер Садыр Жапаров шайлоо мезгилде таптакыр партиялык тизме менен шайланган токтотоюн десе, анда баарына бир мандат кылыш керек болчу. Бирок коркунучтар бар. Мен түшүнүп турам. Анан 34-56 бул жерде бир аз элементарный математика деп коет да. Ким башчы болсо, ага парламент лоялдуу болуш керек да. Икемдүү болуш керек. Баягы 34. Ошондуктан эгер бир мандаттуу 90 депутат шайланып келсе, мен кепилдик берем, алар президентке баш ийбей калат. Мен бул шайлоонун келечектеги шайлоонун шагайлар, келечектеги шайлоонун арифметикасы мындай көрдүмдө, бир добуш көбөйтүлгөн 2 деп көрүп атам да. Мурда 1 көбөйтүлсө 2 эсе көбөйөт да. 2 эсе көп акчага сарпталат. Элдин маданиятын эске алыш керек. Булар кепилдик берип атпайбы? 34 мандат бийликтин админ ресурсу менен келет. 36. 36. Экөөсү мындайраак саясатчы келет деп айтпады, булардын квотасында калтыралы да. Ошондо 34-ü админ ресурс менен жергиликтүү баягы жаңы машинаны неге миндирип атасыз бүгүн? Эртеңки шайлоодо мен айткан эмени өткөзөсүн деп миндирип атам да. Сизге ошон үчүн миндирип атам. Мен сизге укукту алып берип атам. Айыл өкмөттөрдүн укугун азайтып. Кептин баары октябрда кайтсак туура болот эле. Шайлоо быйыл эмес, былтыр өтүш керек эле. Биринчи парламенттик шайлоо болуш керек эле. Экинчи кайра көчтөрү. Ал кайра жаңы шайлоо эмес, переголосование катары. Тиги үчөнү баягы нааразычылыктардан кийин баягы спорттук терим айткан дисквалификация кылып, мелдештен чыгарып, кыскарат. Ичинде экинчи жолу сиз Майк Тайсон кайра көчтөрү деп коет. Майк Тайсон болсоңуз, Холлифилдтун кулагын тиштедиңиз деп сизди рингден чыгарып, башкадан добуш беришибиз керек эле. Ошол эле катыш партиялар. Ошондо бир вариант, экинчи варианты оригиналдуу болчу. Биз айтсак көпчүлүк эме калганын үчөөнү чыгаргандан кийин калган партиялар эгерде кайра добуш берүүгө барбасак, акчаны аяйбыз десекчи, калган партиялардын добуштарын 100% деп эсептеп туруп, мандатты бөлүштүрүш керек эле. Анда Исхак Абсаматович жыргамак, себеби булардын партиясы тиги үчөөнү алгандан кийин эң көптү булар мандат буларга тиймек. Жана ал адилеттүү эле болмок. Админ ресурс колдонбой түз иштеген партиялардын бири булар жана чындап биз жаш саясатчылар тандаганга аракет кылдык бир бол. Булар баягы матёрый баягындай опытный адам. Бактыбек, мына мажоритардык болгон бир кезде, туурабы? Өткөнбүз. Жалаң ошо бир мандат менен шайланган. Кийин жалаң партиялык болду. Тиги да жакпайт экен бизге, бу да жакпайт экен. Кандай сонун система болсо деле Кыргызстанга келгенде эле ал иштебей калат экен, жакшы иштебей калат экен. Эмне үчүн? Эми негизинен азыр жалпысынан айтсак, саясий партия деген түшүнүктүү кризисине келди да. 2020-жылкы окуя бул кризис. Айткандай толугу менен кошулам, ошондо болмок. Эгер ошондо саясий партия, нак саясий партиянын мындай мүмкүнчүлүктөрү, ресурстары болсо, ошентип кылып туруп эметмек. Саясий партиянын ошол формат иштебегени, саясий партия административдик ресурстар менен добуштарды сатып алуу, саясий партиянын ичиндеги орундарды сатуу механизмдери иштеген факторлары көрсөттү, что саясий партиялар өздөрүн 2020-жылкы укуктарын жана переголосованияга өтөткөнгө, эгер саясий партия реалдуу саясий күч катары болсо, алар башкача. Но көрдүк кризис ошондо. Көбүнө кризис саясий партия жок, саясий партия тармыша жок болгон жок. Түшүнүп атасызбы? Бул жерде эмне болду? Бул жерде Садыр Жапаровдуку эмне болуп атат? Ал ошол кризисти көрдү.
элдин талабын айтты, саясий партия болбоду мендеп туруп, ошол кезде ошондо бир мандаттуу округка өтөбүз деп. Эми үчүн анан кийин кайра бир мандат болбой Эми калды. андан кийин уже бияктыкы жанагы Эмне үчүн? Мен тарыхымда, мен өзүм жеке тарыхымда, мен 2 жолу бир мандаттуу округтан шайлангам. Кадымжай районунан депутат болуп шайланып келген. Биринчи жолу эл өкүлдөр жыйынына, экинчи жолу жогорку кеңештин депутаты болгон. Анан партиялык тизме менен деле 2 жолу шайлангам. Демек мен ичинен билем да. Көптөгөн маселе бар. Бир мандаттуу округтан туура айтып атасыңар. Мисалы үчүн Адахан Мадумаров, Текебаев, Абсамат Масалиев, Доронбек Садырбаев, Арсланбек Малиев бир тыйын бербей туруп эл шайлаган болчу. Бирок бир нерсе өзгөрүлүп кетти. 30 жылда, эгерде бир жылда 50 000 адам өмүрүнөн ажыраса кетсе, бул биринчи кезекте аксакалдарыбыз. Демек 30 жылда 1,5 миллион калкыбыз улуу жаштагы кишилер кетти. Алар илгертен бери жүрөктөн дош берчү эле. Азыркы алардын ордуна келген мен, мисалы үчүн тең туш муундарым, биз потерянное поколение, бизге көпчүлүк менен тең туштарыма бар бир. Ал эми жаштарга, жумушу жок, келечеги жок жаштарга албетте ал күнөө эмес, ал айып эмес. Бирок эгерде акча менен келгенде ал сөзсүз берет да. Турмуш алышы калып баратат, айла жоктор. Депутатты шайлайм, менин турмушум өзгөрбөйт. Жок дегенде бир күндө 5 киши 5 000 алып алсак, ал деле жаман эмес депчү. Бир козу сатып алып, ушуну чоңойтобуз деп. Ошондуктан биз ситуация келип калдык, бул өтө кыйын, татаал маселе. Кайсынысы жакшы? Бир мандаттуу деген анын жакшы жери ошол депутат, ошол тегерек аймакка байланган болот, өкүл болот. Бүгүн депутаттар өкүл эмес эч кимдин. Алар бир гана партиянын лидерине кызмат кылат, анан айрым учурда президенттерге кызмат кылат, премьер-министрге кызмат кылат, болду. Округдары Дубайда, Ошондуктан да. Кытайда эмес го. Ошондуктан эгерде ошол жерге байланган депутат болсо, жок дегенде ошонун пайдасы болот да. Премьер менен урушат, талашат, жана мектебимде ремонт. Эми ал депутаттын иши эмес, бирок ошондой да. Азыркы депутаттын премьерге тиши өтпөйт. Өтөт го, уруксат берсе. Жок, уруксат берсе өтөт да. Сиз аны ала албайсыз. Уруксат берсе өтөт. Уруксат берсе тиштей бер десе. Азыркы премьер-министр деле негизи алсыз да. Эми ал тажрыйбасы Мурда алдуу эле. Мурункулар. Парламенттик системада баягы фракция коюп эле бар. Көпчүлүк коалиция аны кээ бир процесстерге 8-9 редакциядачы президент көп аралашчу эмес, аралаша алчу эмес, эми аракет кылчу, басым кылганга, бирок бар депутаттык корпус өзү каалаган премьерди өткөзүп андан отчет алып, болбосо сени кетиребиз деп коркутуп, үркүтүп бир кандайдыр бир иштер болчу да, парламентке окшош болчу. Биз 5-созукту начар деп көп сындап сөгүп келсек, 6-сы чакырылышты көргөндөн кийин анекдоттогудай болду. Ошо жаңы система алдыга жылышпы же жылуубу же өйдө? Жеке пикирим бул жерде башаламанга жол берип атат. Бир аз түшүнбөстүк болот. Мисалы үчүн айтып атам го, эгерде бир мандаттуу түзмө-түз элден шайланган депутат партиялык тизме менен келгенге айтат, сен кантип келип алдың депутаттыкка депчи. Мен эч кимге баш ийбейм дейт. Бул киши болсо же өзүнүн төрагасына баш ийиш керек, бирок тизмени партия тапшыргандан кийин боршайкомго. Ооба. Ошол тизменин ээси боршайком болот, эч кандай партия таасир бере албайт, өзгөртө албайт эч кимди. Бербеш керек. Ошондуктан эгерде биз партиялык курулушту күчөтөбүз десек, жана сен айткандай, анда кандай болсо да партияга мүмкүнчүлүк бериш керек болчу да. Мен партиянын жетекчи катары бирөөнү тиги жигитти тизмеге алып келип, партия общий жалпы добуш менен депутатка өтсө, анан ал келип алып туруп, мен паланча партия кеттим, мен түгүнчөгө кызмат кылам десе, ал партияга туура келбейт да. Бүгүн иштеп аткан фракцияларда, 6 фракцияда баары тең бөлүнгөн, 3-4 бөлүнгөн. Бул эми партиялык тизме эмес да бул. Бул кыйшык болуп калды. 2007-жылы биз депутаттыкка шайланганда, бир депутатты биздин партиябыз ката кетиргөн үчүн чакырып туруп мандат тапшыртканбыз. Болгон. СДПК фракция ошол мезгилде дагы аларда бир депутатты чакырып туруп, сен тартипти бузуп атасың, жумушка 1 жылдан бери келбей атасың деп депутаттан ажыраткан. Жок дегенде ошондой жолуну бир партияларга мүмкүнчүлүк берсе, может быть, балким партиялык курулуш болот. Мындай дегенде бул формалдуу түрдө партиялык тизме менен, де факто депутат болгондон кийин ал партиянын лидери эмес, ал эч кимди тааныбай калат да. Эмне үчүн партиялык курулуш болбой калды? Ошол эле лидерлер жанагы парламенттик системаны 10-жылы киргизгенде, кийин жанагы бузулуп баратканда
орындар сатылып, тизмедеги орындар сатыла баштаганда эмне үчүн партиялар мындай болбойт деп күрөшкөн жок ошого каршы. 2013 жылында Шайырбек айтып кетти, конституциялык кеңешме болгондо депутаттар көз карандысыз болуш деген талап конституцияда жазылып калды. Мен ошондо Текебаевден сурагам, как ал туура эмес дедим. Партиянын атынан шайлагандан кийин партиянын алдында жооп бериш керек дедим. Жок, ал болбош керек деп. Анан тарыхта ушундай кызык нерсе болот экен да. Биринчи жертва болуп Текебаев болду. Төрагалыкка койгондо шайлабай койду. Ким колдобой койду? Өзүнүн фракциянын мүчөлөрү колдобой койду. Өзүнүн фракциясы эмес, көпчүлүк түзгөн. Өзүнүн жок, өзүнүн фракциясы 1-2 депутат колдобой койду, жетпей калды. Демек, кээ бир учурда закон жазганда дайыма эске алыш керек да. Бирок ал жерде 18 добуш жетпей калганда, анын ичинде Равшан Жээнбеков менен Абдрахмановдука билбейм. Өз партиясынын толук колдоо болбосо, колдоо эмес. Ошондуктан бул өтө кызыктуу болуп атат да. Же биз Европа бололу деген 10 жыл болгондо биз Европа бололу депчи. Европа болуш үчүн биз Европада жаралып төрөлүп жоңоюшубуз керек да. Biz SNG'den SSR'den ajrап аткандан кийин, аң сезимибиз өзгөрүлгөндөн кийин, жумушубуз жок болгондон кийин, Европада 1200 евро пособие по безработице болгондо, а биз болсо пенсиябыз 3000 менен чыгып атсак, каяктан биз Европа болобуз? Ошондуктан бир аз шашып кеттик деп ойлоп атам да. Но дагы өткөрүш керек, кийин дагы буну улантыш керек да, өзгөрүү токтобогон процесс бул. Бирөөсү айтайын. Негізден бұл жерде жанагыл егер біз саяси партияларды өнүктүрөбүз, парламентаризм курабыз десек, мен жана айткандай эле бир кандайдыр бир концептуалдык бир документ болуш керек болчу да. Стратегия ошол документ менен ал документ кантип иштелип чыгыш керек эле. Ушун саяси партиялар барып мындай чоң кеңешме болуп, жана кеңешип кескен бармак борбойт. Ошонун ичинен жанагыл 7%, 9% дегенде форматтар эң биринчи саяси партия катары өнүгүүсүнө заслон койгон нормалар болуп атты да. Аны мындай естественный эмес, искусственный форматка өттүү жолдордун биринчи механизми жанагы 7%, 9% барып. Мына СККда 3%, 2%га чүрөбүз деп атканда, эгер 3%, 2%га кылса, саяси партия естественным путем келип, и ошол жерге мисалы да, биз деле мынтип чогулуп, мына Шайыр менен жолукпай, жүр давай баралы кой деп туруп, 5-10 мандат менен эле кирип алсак, оппозицияда боло берсек, коалицияга кирбей атайын. Эмки шайлоодо биз ошондо өкмөттү дагы такалап карап, коалицияны дагы мындай кылып атасыңар деп айтканда эл карайт эле. Ой, карасаң, мунулардын ойлору бар экен, идеялары бар экен, тиги бу демилгелерди алып чыгып көрсөк, ошондо анан эмки шайлоодо ошондой кичинекей партиялар чыгып алмак да. Мынакей, сиз ошол нерселер болбоду. Эмне үчүн 50 миң, 40 миң, 70 миң, 80 миң менен алган саясий партиялар капкалап атпадыбы? Шуну атасызбы? Партиялык курулуш ишке ашпады. Анын авторлары өзү сунуштаган идеяны өлтүрүштү. Эмне кылышты? Өздөрү. Ооба, туура айттыңыз. Депутаттар өздөрү өлтүрүштү. Анын өздөрүнүн ичинен бөлүнүп чыгат да. Бир ирет 5 чакырышта Арнамыстан 15 депутат бөлүнүп чыгып, Камила Талиева дегенди башчы кылып алып, Куловду булар эме кылып, чанып. Көпчүлүк коалиция келди. Атажурт, Республика, СДПК көпчүлүк коалиция. Анан не деди? Текебаев чыкты дагы, колду чөнтөккө салып туруп, силер саясий мындай сойкусуңар, партиялык тизменин конституциянын негиздерин бузуп атасыңар деди. Бир жылдан Атажурт оппозицияга кеттик. Бизден бөлүнүп чыккан саясий сойкулар аларга барды эле. Текебаев айтып атат, биз бул конструктивдүү күчтөр менен стратегиялык кызматташабыз деп. Окшош ситуация. Тилекке каршы ушул жерде болбой калдыгы, эгерде ошонто берсе саясий лидерлер өзү айткан идеяны эртең монетизация кылып ошентип сата берсе өзүнүн чындыктарын жана Жомарт Сапарбаев, Бактыбек Калмаматов деген перспективалуу сонун таза жигиттердин ордуна, алардын ордун Бахадыр Сулаймановго окшогондорго дагы сата берсе, аягы барып өзү камалды жана өзүнүн идеялары ишке ашпады, кечиресиз бүттү. Биринчи бөлүгүбүз аяктап калды, 40 мүнөт өтүп кетти. Азыр мен 3-4 эмени окуп берейин, пикирлерди ушу шайлоо боюнча айтылган нерселерди. Жогорку кеңеш азыр экранга да чыгат го. Жогорку кеңеш депутаты Алтынбек Сулайманов. Преференциалдык шайлоо ыкмасын кыргызча даректүү деп айтсак болот. Бул деген партияны, андан сырткары партиянын ичиндеги талапкерлерди да эл түз тандай алат.
Мурда шайлоочу тандаган партиянын ичиндеги талапкерлерди партия лидерлери өз кызыкчылыгына карап аныктап келген. Канча кааласа дагы парламентке кайсы адамдар келерин, партиянын атынан ким депутат болорун шайлоочулар өзгөртө албайт эле. Бул жаңы ыкма биз бир топ кечигип, ыкмага биз бир топ кечигип жатабыз дейт. Садыр Жапаров BBC-ге берген интервьюсунда мынтип айткан: парламенттин аброюн бир мандаттуу округдардан келген депутаттар гана көтөрөт. Анткени алар партияга да, бийликке да көз каранды эмес. Ал бир гана өз шайлоочуларына гана округуна көз каранды болот. 2007 жылдан тарта партиялык тизме менен шайлоо башталып, ошондон тарта парламенттин аброю түшө баштады. 2010 жылы жаңы конституция жазылып, парламенттик башкаруу келди, бирок ал системага кыргыз эли даяр эместигин өткөн соңку 10 жыл тастыктап койду. Жогорку кеңештин депутаты Бешиналы Нурдинов мажоритардык система жөнүндө айтып атат. Биз муну басып өткөнбүз. Бир мандаттуудан соттошуп жүрүп өткөнүбүздү кесиптештерим айтып берди. Андыктан бул жарабайт. Бир мандаттууга депутаттын орду бошоп калса же башка себептер менен кайра шайлоо өткөрүү керек болот. Талапкерлер бири-бири менен соттошот жана ал соттор узакка уланат. Же кайра шайлоо өткөрүүгө акчабыз көппү? И дагы бир пикир Айнура Аскарова, Жогорку кеңештин депутаты. Бириккен Улуттар уюмунун 193 мүчө өлкөсүнүн 120-сында ар башка квота каралган. 2005-2006 жылдары Жогорку кеңеште бир дагы айым депутат болгон эмес. 7 жылы 25%, 10 жылы парламентке эң көп аял депутат келген. Анда 23% же 28 аял депутат болгон. 16 жылдан баштап төмөндөө башталып, акыркы мезгилде 19 гана аял депутат калып, 16% болуп калды. Кыргызстан социалдык маселелердин башы чыкпаган өлкө. Ошондуктан ушундай маселелерди чечүүгө аялдар көбүрөөк катышат, дейт. Ушул пикирлер жөнүндө силердин пикириңер. Кимиңер баштайсыңар? Ар бир адамдын өзүнүн пикири бар да. Сырчын Алтынбек Сулайманов айткан пикирге мен кошулат элем. Мен кечикпей эле 2019 жылы преференциялык дош берүүнү сунуштаган элем. Эмнегедир ал төрагадан бир айдан кабинеттен чыкпай, анан өкмөттөн 3 ай чыкпай коюп, карабай коюшкан. Жыйынтыгында мен парламенттен кеткен болчумун да. Ал эми Садыр Жапаров эми ал шайлоо мезгилинде, бийликти сындаган мезгилинде ар кандай сөздөр айтылат. Бирок төрөгө отургандан кийин көз карашы балким өзгөрүлүп кеткендир да. Анан чын эле башындагы сөз өтө туура. Жеке адамдардан адам түзмө-түз эл шайланган болсо, ал көпчүлүк учурда көз каранды болбойт. Сен президент болуп иштесең, сага депутаттар көз каранды болуш керек да. Кандай анда? Ошондуктан бул пикир өзгөрүлүп кетет, ал турган иште. Ал эми аялзат боюнча мындай да, бул жерде мен эч кимди капа кылгым келбей атат. Жогорку кеңеш деген бул жогорку бийлик, депутаттар шайланат. Эркек болобу, аял болобу? Аларды бөлүш конституцияда бөлгөн жокпуз да биз. Дош берет, 62% дош берүүчүлөр аялзат. Эгерде аялдар шайлабаса, маселе ушунда болушу мүмкүн. Биздин баягы активдүү аялдарыбыз иштеп, элге таанымал болуп, аралап жүргөндө балким дош бермек да. Анан айла жок, азыр биз Европада дагы эле кайталап коеюн. Европада бололу 30%дан кем эмес аялзат болуш керек да. Депутат бул аялзат эркек эмес, ал жерде ишмердүүлүк менен караш керек да, баа бериш керек да. Иштей алабы же иштей албайбы? Жөн чыкпаган аялы да бар, жөн чыкпаган эркеги да бар. Коркпогон аялы да бар, коркпогон эркеги да бар. Ошондуктан бул мен ойлотам, жыныстыкка эч кандай мындай көп көңүл бурбашыбыз керек. Азыр эми кабыл алган мыйзам ылайык биз шайлашыбыз керек. Ал эми болгону 54-түн ичинен 30% кем эмес аялзат болуш керек деген талап мыйзамда жазылды. Ал эми 34 округтан эл кандай шайласа ошондой болот да. Ошондуктан 90дон 27 болсо, ошондо бир аз окшоп калат да. Бирок баягы орустар айткандай самоцель эмес, аны искусственный жеткире албайсың. Ошондуктан ар бир партия өзүнүн катарларына күчтүү аялдарды кошуш керек. 4-чү, 8-чи, 12-чи кылып. Анан алар деле иштеп туруп, өздөрүнө жана экинчи графада белгилерди койдуруш керек да. Бирок ал преференциялыктын дош берүүнүн жокко чыгарылганы ушул поправка да. Кааласаң белгилейсиң, каалабасаң белгилебейсиң.
Дагы кимдер Биринчи пикир Алтынбек Сулайманов айтып кетти, бул жак мурда эле сунуштаган, бирок акыркы кезде айрыкча сиз депутаттыктан кеткенден кийин, жаңы бийлик келгенден кийин барлык депутаттар тайсалдап коркуп туруп алган кезде дагы бийликке түз карап, түз сөз айта алганга жараган депутат болду. Ал жагынан Алтынбек Сулаймановду чындап бааласа болот. пикири жөнүндө. Пикири жөнүндө акыркы кездердеги жалгыз эле күрөшүп калды. Бир-эки эле демилгечилери калдыган преференциалдык мына таза система деп жалгыз эле калып кетти. Акыры кайда чарчап кетип калган, кол шилтепчи. Садыр Жапаров ушундай партиянын тизмелерди бир аз сындап кетти. 10 жыл бою ал киши менен бир партияда катарлаш болгон жана эсине салып койгум келет, партиялык тизме менен депутат болуп келген жана өзүнүн саясий карьерасын курган. Азыр партиялык тизмени, партиялык системаны сындап аткандардын көпчүлүгү, ал Садыр Жапаров эле эмес, көпчүлүгү ошол система менен келгендер. Анан калган бир-эки дагы пикирлер айтылып кетти, ошондой да депутаттар бар экен, тааныбайм. Жанагы саясий жолу кандай экен, ал пикирлерге көңүл бурбай деле коймокмун. Ушул эки кишинин, ушул эки саясатчынын эмесине айткым келет да, биз даяр элебиз. Болгону саясий эрежелер мындай адилеттүүрөөк болсо, баягы көчө сөз бар, эркекче болуш керек. Бири-бирибизди алдабай да, эркекче шайлоо кылабыз деп ошого барса саясий жетекчилик. Элдер чындап эле тандоо укугун берсек элге, өзү каалаган тандап алсын. Туурабы? Анан кийин сиздин пикириңизге каршымын, округтан болгон депутат кууш болуп каласыңар. Сизге кадам жерден башка жер кереги жокпу? Кара суу сизге кереги жокпу? Социалдык маселе, сиз бүт республиканын депутаты болушуңуз керек. Эсиңизде бир тыңыраак депутат бар эле, Ирсалиев деген. Ал урушуп эле МЧСти алып барып алып эле, жалгыз МЧСти ал бизге деле, сизге деле, Таласка деле ошол эле каналдарын курдура берчү да. 4-үнчү чакырылыштачы, рахат. Эми темага кайрылалы. Кененирээк болсун деп атпайынбы? Жалпылар бизге баарыбызга эле түшүнүктүү болуп калды окшойт да бүгүнкү талкуулап аткан темабыз. Эми жалпысынан мындай чоң шайлоо мыйзамдарын, кодекстерин кабыл алууда мындай мен негизи мындай ушул учур көз ирмем болуп өтүп кетти да ортодончу. Жарандык коомдун катышуусу, мындай коомдук талкуу деген түшүнүктөр бар да, бул институционалдык аябай керектүү түшүнүктөр. Анан мындай карасак эле арадан бери болуп эле урмаланып, чампаланып эле кетип калды. Бирок мындай менин сезгеним боюнча эми баягы жаңы баштап атам жолдучу. Аябай башаламандыкка, мындайча айтканда хаоска алып бара турчу система болуп калды окшойт да. Коом кандай болсо система ошондой экен да. Түшүнүп атам, бирок баягы Европа эмес дейбиз, бирок биз эми ал башка маселелер болушу мүмкүн. Биз кайсы идеалдарды тутунабыз, кандай жолго барабыз, ошондо мындай быт определяет сознание деген түшүнүктөр менен деле жашашыбыз керек болуп калды. Анын баардыгы эле ошондой биз тоодон жаңы түштүк, феодалдык деген ал башка тема. Бирок мен бүгүн ушул эментип резюмелеп айтат элем, бул жагы мындай хаос болуп калды. Ооба. Бактыбек. Негизинен Нарынагай, урматтуу катышуучулар, карасаңыздар, ар бир этапта ошол пикирлер мындай ар бир этаптын өзүнүн убактысына жараштуу болуп атат. 2005 жылы эмнеге мажоритардык системадан кеттик? Анткени мажоритардык система менен регионго, уруучулукка бөлүнөт экен, анан ушундайлар болот экен, атышкен деген ой деп туруп, негизинен Жогорку Кеңештин парламентарийлери мындай жалпы республикалык деңгээлде ойлонгон өнүгүүнү, Кыргызстан өнүгүү боюнча концептуалдуу бир нерселерди алып чыккан инсандар болсун деген болгон да. Анан анын арты 2010 жылы жок, до конца болбой калды. Ошону менен баары бир деле мындай болот экен, таза полностью саясий партияларга өтөбүз деп. Аны мына 10 жыл көрдүк. 10 жылдын ичинде мына азыркы Алтынбек Сулайманов, Садыр Жапаров баардыгы айтып атканы азыр ушу болуп аткан биздеги болгон реалийдин конкреттүү ситуациясын чагылдырган эле нерсе. Бирок биз дагы айта кетиш керекпиз. Мындай нерселерден көп мамлекеттер, көп өлкөлөр өткөн. Германияны эле алалы, азыр биз суктанып жаткан. Веймар республикасында кандай окуялар болуп атты эле. Канча жолу премьерликтер алмашып, премьерлерде алмашып, канча жолу коалициялар түзүлүп кайра жок болуп, анын арты менен Гитлер
келип туруп кандай дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп эмет. Ошонун арты менен анан келип туруп алар мына жана азыркы парламенттик системага келип жатат да. Анан мен ойлойм, биздеги кечирип коесуз. Биздеги азыр ушу болуп аткан окуя бул ошо дагы бир Кыргызстандын мындай өзүнүн жолун издөөсүндөгү дагы бир этап деп карасак болот. Экинчи бөлүгүбүз өттү. Пикирлер жөнүндө пикир алмаштык. Эми анда акыркы 10 мүнөтүбүз калды. Ар кимиңер өзүңөрдүн оюңарды, жыйынтыгыңарды, корутундуңарды чыгарасыңар. Эмне кылыш керек эле, азыркы абал кандай, жакшыбы, жаманбы, жана кандай болуш керек эле дегендей. Мына андан баштабайлыбы, Шайырбек? Кыскача айтайын, былтыр биринчи парламент шайлоону өткөрүшкө эле урматтуу Садырбек Нуркожоевич өзү президенттин милдетин аткаруучу бойдон ала бериш керек эле. Жана парламент шайлоону өткөзүп, андан кийин өзү шайлоого барса баары мыйзамдуу жана ирэттүү болмок. Ошондо бүгүнкү азыркы жыл мыйзамсыз иштеп жаткан депутаттар баардыгы легитимсиз. Булар чыгарган ар бир мыйзамы да башкасы да баары мыйзамсыз. Анын үстүнө бир мандатты 3-4 кезектешип миңгидей мандат эшек эмес да. Ал туура эмес. 2 жылдан кийин, 2,5 жылдан кийин депутат эми Кудай сактасын өлүп эле калбаса, кийинки жака аны алмаштыруунун кереги жок. Булар 2 ай калса деле, 15 күн калса деле мандат берип атпайбы? Мына аксакал эле кишини түртүп чыгарып эле кийинкисине мандат бердирип эле анан чайын иче коюп. Ал туура эмес. Бир мандаттуулукка мен каршымын. Бул жагы айтып атат, мандат округтарга мындай таасир берет экен деп. Андайды кааласаңар, айылдык кеңеш бар, рай кеңеш бар, ошоко барып шайланып, ошол округтагы маселелерди чече берсе болот. Жогорку кеңештин аты жогорку кеңеш. Ошондуктан ал жерде глобалдуу биздин сырткы саясат, ички саясат, чоң нерселерди, экономикалык нерселерди, коопсуздук маселелерин эң негизгиси өкмөттү иштетип, мыйзамдардын иштеп аткандыгын контролдоочу, көзөмөлдөөчү жана мыйзамдарды чыгартуу, аларды реформалап, жакшыртуу үчүн чакырылган нерсе. Жергиликтүү баягы буудайдын маселесин ошол жакта чече берсе, в принципе, туура эле болмок. Көпүрө жол. Ошо биздин тескерисинче аларды азайтып, депутат помидордун, баягы бир имараттардын, мектептин маселесин чечпеш керек. Депутат глобалдуу нерселерди чечиш керек, жана бүт өлкөгө таасир берүүчү саясатчы болуш керек. Ал коммерсант, бийликтен корккон, ууруу, кески эмес, таасирдүү, адилеттүү, чынчыл адам болуш керек. Ошондо алдыга жылмакпыз. Эркин? Мен азыр өзүмдү мындай октябрь окуяларын кылчайып карадым да. Бул жактан сиздерден көп угуп калдым. Ошо 10-жылы ушундай катачылыктар кетти эле, жакшы ниет менен парламенттик институт курулат эле деген. Анан октябрдагы биздин өзүмдүн баягы жаштардын атынан сүйлөп коеюн ошол жактан. Өзүмдүн элестеримди карап атам да. Кадимкидей жаңы муун бышып келип жетип аткан негизичи. Келип бышып келатат азыр деле. Бирок бул азыркы могул системада мындай карап отурсам, жана мен жогоруда айткандай, бир добуш көбөйтүлгөн 2 болуп калат да. Элдин бүгүнкү социалдык экономика акыбалын аябай жакшы түшүнүп турабыз. Мына 1 жылдын ичинде өзүм да мына 3-4 шайлоо катарынан катышып элдин акыбалын түшүнүп калдым. Ошон үчүн мунусунда кайра эле ошол акчанын күчүнө аябай чоң басым жасалат дагы. Анан мурда бир жолу берилген акча мунусунда 2 эселеп берилет. Анын үстүнө кыска аралык ичинде эл дагы ошол профессионалдык система ичинде 54-36 дегенде дагы бир сыра үйрөнүш керек. Бирок мындай олигархтык парламент болуп калабы деген чоң кооптонуу бар, жана ага негиз дагы бар деп айтат элем. Ошондуктан дагы бир жолу бул эки мындай кыргызда деле устукан бергенде мындай бирөөнү ортого салып берет да. Анан муну азыр ошону чоң устуканды ортодон алып бырчылап, эки жака мындай биягына да жагынып, биягына да жагынгысы келген системанын аягы аякка последствиялары бир аз оорураак болуп калабы деген ойдомун. Кантсе дагы жогоруда сиздин сөзүңүзгө кошулам. Ушу жалпы процесстер жүрүп атат. Ошол процесстерди биз демек башыбыздан өткөрүшүбүз керек экен. Эл эң негизгиси өзүнүн кылган тандоосуна кайсы бир күнү болсо дагы ошо жоопкерчилик тартканды дагы үйрөнүш керек да. Ошон үчүн ушул процесстер өтүш керекпи? Анда өтөлү. Рахмат. Бакытбек. Эркин. Канчадасыз? 29. 29. Нарынагай сурап атканын себеби мына октябрь окуясында жүрдүм мен дагы. Эртеден кечке көрүп аттым. Балдар менен ушу 20-25 жаштагы балдар.
2005 жылкы революциядагы ошол балдар 5 жаштагы, 7 жаштагы, 8 жаштагы балдар экен. Азыркы мына октябрь окуясындагы жүргөндөр ошол кезде 7-8 жаштагы 2005 жылкы революцияны көргөн балдар келип мындай олигархиялык парламент түзүлүп калып атат деп каршылыгын көрсөткөн. Мен жолугуп аттым, сүйлөшүп аттым. Ой, болбойт да мындай деп мына ушулгураак. Ошондо мына 2005 жылы сиз 13 жашта. 13 жаштагы балдар мына 2005. Эмне бул көрсөтүп атат? Негизинен мында глобалдуу караганда Дарья Маджомоглу, Роберт Льюис деген эки окумуштуу эмне үчүн кээ бир өлкөлөр бай, кээ бир өлкөлөр кедей деген жакшы бир чыгарма, чоң изилдөөнү чыгарышыптыр. Ошол жерде эң маанилүү нерсе бул дейт. Ошол бай болуп кеткен өлкөлөргө инклюзивдүү институттар өнүккөн, иштеген. Ошондой эле да. Инклюзивдүү институттарга эмнелер кирет? Ошондой эле массалык маалымат каражаттар, журналисттер, коомдук ишмерлер, ошолордун баардыгы жалпысынан ошол жердеги адамдардын аң сезими маанилүү. Эксклюзивдик институттар өнүгүп өсүп атканы алар ооба дейт. Кээ бир кездерде бир кандайдыр бир экономикалык рывокту көрсөтөт дейт. Бирок келип туруп кайра бир пределге жеткенде жакшы эметпей калат да. Анан тарыхта муну эксклюзивдүү институтту катуу өнүгүп өсүп эметкен мына СССР мамлекетин алалы, кандай бир кыска мөөнөттө кандай бир күчтүү результаттар көрсөттү, бирок аягы менен келип туруп эметип калды. Кытай ошол жерде эксклюзивдүү институттар менен кошо инклюзивдүү институттарды, бизнести, башкаларды киргизип ошол эле башка жыйынтыктарды көрүп атат да. Анан мен ойлойм ошо бизде ошо Борбордук Азияда, Кыргызстанда ошондой инклюзивдүү институттар жакшы өнүгүп өсүп келатат. Анын ичинде саясий партиядагы ошол ролду ойнойт. Мен ойлойм ошол неме дагы бир этап профессионалдуу система и анда көрүш керекпиз. 13 жылга чейин малким партиялар өнүккөн, бирок 10 жылдан кийин өнүкпөй эле эме сыяктуу болуп кетти. Артка жылгандай болду. Бул жолу мындай реплика. Исаак. Миңдеген жакшы сөздү айтса болот. Миңдеген жакшы сөздү кагазга түшүрсө болот. Бирок арам аракет болгондо жыйынтыгы бирдей эле болот. Азыраак сүйлөп көбүрөөк иштеш керек. Кечээ эле октябрь айында кичинекей топ адам эл бизди колдойт, биз төрдө отурушубуз керек деп мына уже билинбей эле 9 ай өтүп кетти төрдө отурганычы. Анан бизге кичине убакыт керек экен, биз үйрөнүшүбүз керек деп. Эгер ал сезимде билимиң жок болсо, сен үйрөнө албайсың. Анан мына биз элден көрүп атабыз, элден эмес. 1 миллион калкыбыз чет өлкөдө тентип жүрсө, 700 000 пенсионер болсо, 400 000ден ашык расмий түрдө жумушсуздар каттоодон өткөндөн кийин кайсы өнүгүүнү айта аласызбы? Саясий структура бул ушу өлкөнүн, элдин жашоосунун түп-түз белгиси, көргөзмөсү болот да. Эгерде мына Европа дайыма айтып атасыздар, Европа. Кайталап коеюн, Европада 1200 евро пособие по безработице болуп турса, саясат менен иши жок аныкы. Эгер алган айлыктары 4-5 миң доллардан, евродан кем эмес, түшүнүп турам, ал жерде тамак аш кымбатыраак, бирок жетиштүү. Курсак тойгозуп, көңүлү ток болгон жетиштүү. Алар саясатты сүйлөшө алат. Бирок алар кызыкпайт саясатка. Кайсы жерде саясат күчөп атат, кайсы жерде жакырчылык, кыйынчылык болгон жерде аябай күчөп кетет саясат. Мына бүт СНГ мамлекеттер ушуну күйүп атабыз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр мына шайлоону кандай болсо да өткөрүшүбүз керек. Бир гана нерсе, бийлик тарабынан, бийлик тарабы ар кандай болот да. Бирөөгө тоскоолдук кылбаш керек, бирөөнү кубалабаш керек да. Айткан сөзүндө туруш керек. Таза шайлоо өткөрөм дегенден кийин таза өткөрүш керек да. Эгер таза шайлоо өткөрсө, анда бир топ мындай наразычылык пикирлер жоголот. Эгерде жок, бул менин партиям, бул жерде менин уулум, бул жерде менин жээним десе, анда тагдыр кайталанат да. Аны унутпаш керек да. Тез эле кетет. Бийликке кандай келсең ошондой кетесиң да. Өмүрүнө түбөлүккө эч ким калтырган жок бийликти. Рахмат. Биздин убактыбыз аяктап калды. Биз бүгүн шайлоо качан жана кантип өтөт деген темадан баштап, философиялык жактарга өтүп кеттик. Тиги экономика жөнүндө дагы, тарых жөнүндө дагы, башкалар жөнүндө, бирок керек. Ошондой нерсени шайлоону чын эле өткөрүш үчүн, чын эле жанагыдай коом өнүккөн болсо, канчалык көп катмар, мына Бактыбек айткандай, катышса башкарууга, ошончолук көп демократия дагы көбүрөөк болот, и жанагы бай болот экен. Жанагы изилдөө айткандай. Катышканыңарга рахмат. Мен дагы жолу атайын кетейин. Шайырбек Маматокторов катышты, журналист.
Ермек Нурбаев, граждандық активист, Бақытбек Жұмағұлов, саясат талдоочу жана Исхак Масалиев, 4 жолу жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган саясатчы. Рахмат сиздерге, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.